коллегия Ош шаарынын 2025-жылдагы аткарган иштерине жакшы деген оң позициядагы баа берилет. Мэр баш болуп таңкы 5-те туруп чуркап да жүрдүңүздөр, видеолордон көрүп аттык. Урматтуу Адилбек Алешович, бүгүнкү коллегиялык жыйынды баштоого уруксат берсеңиз. Бүгүнкү коллегиялык жыйынды ачык деп жарыялайм. Коллегиялык жыйын күн тартибинде маселени кароодон мурда Ош шаарынын мэриясынын 1 жылдык ишмерлүүлүгүн чагылдырылган видео тасманы көрүүгө уруксат берсеңиз. Президент Садыр Жапаров колдоосу менен Ош шаарына 21 түрдүү 120 даана атайын техника сатылып алынды. Эл аралык кызматташууну жакшыртуу максатында жыл ичинде жалпы 30 расмий жолугушуу, шаардын ар кайсыл аймагына жалпы 50 балдар ойночу аянтчалар курулду. 55 жылдан кийин толук жаңыланууда. 2025 жылы бүткөрүлбөй калган айрым иштер 2026 жылы улантылып, ушул жылы алардын толук аяктоо жана сапаттуу жыйынтыктоо багытында бардык күч аракеттер жумшалат. Буюрса, ички резервтерди эске алуу менен Ош шаарынын 2026 жылга карата бюджети 5 миллиард 200 миллион сом өлчөмүндө болжолдонуп, учурда шаардык кеңештин кароосунда турат. Курулуш тармагы боюнча материалдык техникалык базасын чыңдоо, жаңы турак үйлөрдү куруу, ошондой эле ипотекалык жана үлүштүк курулуш программаларын улантуу багытында иштер жүргүзүлөт. 2026 жылы жалпысы 100 чакырымдан кем эмес жолго асфальт төшөө пландаштырууда. Алымбек Татка көчөсүндө таза асман долбоору ишке ашырылып, бардык кабелдик жана инженердик түйүндөр жер алды аркылуу өткөрүлөт. Жалпы массалык курулуш программасынын алкагында 2028 жылга чейин 3945 үй-бүлө турак жай менен камсыздоо пландалып, 2026 жылы 835 пәтер тапшырылат. Жакынкы күндөрдө президентибиз Садыр Нуркожоев Жапаровдун колдоосу менен шаарда 10 мектептин курулушу башталат. Мындан тышкары жергиликтүү бюджеттин эсебинен болжол менен 25ке жакын мектеп жана бала бакча капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Шаардык чарба багытында таза суу жана камсыздоо жакшыртуу, саркынды суу тутумун жаңылоо жана таштандыларды кайра иштетүү, коммуналдык техника жана жабдууларды жаңылоо, жаңы парк жана скверлерди куруу иштери улантылат. Акбура дарыясынын жээгинде мурдагы эски борбордук базардын ордуна шаар тургундары үчүн заманбап эс алуу багы курулат. Буюрса өсүүдөгү жылы алдыбызда коюлган милдеттерди жана башталган иштерди аягына чыгаруу багытында биргеликте аракетибизди улантабыз. Мамлекет тарабынан 2026 жылы олуттуу колдоо көрсөтүлөт деген ишеничтебиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. 2025 жыл бизде стабилдүүлүк болду, чек ара маселеси чечилди. Каражат болгон үчүн биз ири курулуштар жүрдү, жолдор салынууда. Быйылкы жылдын бюджетин 5,2 дедиңерби? 5,2. Бул өзүңөрдүкү эле же бул жерде трансферттер менен кошуппу? Бул жерде салыктык кирешелер 2025 жылы салыктык кирешелер 2,5 миллиард экен, салыктык эмес кирешелер 1 миллиард 324 миллион сом экен. Мунун ичинде мына Кыргызстан боюнча эң көп каражат 2025 жылы Ош шаарына берилди. 6,6 миллиард сом. Бул каражатка кандай курулуштар жүрдү? Бул жерде жана видеодо да айтып кеттиңиздер эми. Ошто 9 мектеп, 9 бала бакча жаңырды, 7 спорт, 2 маданий объект жана башкалар салынды. Президент өзүнүн буйругу менен 2 миллиард 200 миллион сом турукташтыруу фондуна бөлүп берди. Мунун 2 миллиард сомуна 8 негизги көчөңөр жасалды. 200 миллион сомго тротуарлар жасалып, жашылдандыруу иштерин жүргүздүңүздөр. Амир Темир Мамыров Көкүмбүй көчөлөрүнө республикалык бюджеттен өзүнчө 586 миллион сомго мен дагы кол коюп бергем, өзүм бөлүп бердим.
атайын техникаларды сатып алууга 500 миллион сом каражат бердик. 2 жылда Ош шаарынын муниципалдык ишканаларына 247 техника жаңыланды. Айрыкча Ош тазалык менен Ош шаардык жолдору ишканалардын техникалары жакшы жаңырды. Бул техникалар эми шаарга көп кызмат кылсын. Мына бардыңыздарга могу жерден айтып коеюн. Бизнеске мыйзамсыз, негизсиз тийишкениңерди токтоткула. Укпайын мен мындан кийин. Текшерүүлөрдө мына мораторийда жарыяланды. Эгерде кандайдыр мыйзамды бузуп аткан болсо, анда бир жөн. Аны жөн эле барып эле мынча бер, тигинче бер дегендер токтолсун. Прокуратура ким? Көзөмөлгө катып алыңыз. Ош шаары боюнча Сулайман тоонун аркасы менен туризм жаатында инвестициялык өтө көп долбоорлорду киргизүүгө болот. Ага өтө катуу басым жасашыңар керек. Тоонун үстүнө чыкканда айланасынын баары мына жаман тамдар ошол райондо тоон айланта толугу менен акырындап четинен модернизациялашыңар керек. Самаркандда ар бир тарыхый мемориалдардын жанында сонун парктарды салышты. Сиздин да бул боюнча да пландарыңыз көп эле, дайыма айтып келатасыз. Ошонун үстүндө да иштешиңер керек. Бүгүнкү жыйында мына өзүңөр да ишти көрсөттүңөр, мына мен да айтып кеттим. 2025-жылы 9,5 миллиард сомду иштетүү үчүн кандай иштедиңер? Мэр баш болуп таңкы 5те туруп чуркап да жүрдүңүздөр. Видеолордон көрүп аттык. Экономика көтөрүлгөн сайын аны менен анын жүгү 2 эсеге оор болот. Чындыгында 2025-жылы Ош шаары үчүн шаарды өзгөрткөн бир топ долбоорлор ийгиликтүү ишке ашты. Ош шаарына келгенде мына жаш шаар экенине көңүлүң түшөт. Мына бул ишти мындан ары да улантыңыздар. Айрыкча Ак Бура дарыясынын тазаланышы жакшы. Эми анын жээгинин көрктөндүрүлүшү суунун башынан аягына чейин жүрүшү керек. Башка шаарларга барсаң мына бардык дарыялардын жээктери кооз, эс алууга ыңгайлуу да. Базарды сыртка чыгаруу эң жакшы идея бул. Шаарларды иретке келтирүүгө доор келди. Мына бүгүнкү коллегия Ош шаарынын 2025-жылдагы аткарган иштерине жакшы деген оң позициядагы баа берилет. Эң башкысы мына ырысалды ынтымак, бекем ынтымак менен мамлекетте иштер тынымсыз жүрүшү керек. Ошол эми баарыңыздарга бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Анда коллегияны уланта бериңиздер. Урматтуу Адылбек Алешевич, Ош шаарында 2026-жылы коюлган милдет тапшырмаларды аткарууда баардык күч аракетибизди жумшайбыз. Урматтуу жыйындын катышуучулары ушуну менен жылдын жыйынтыгы боюнча өткөрүлгөн коллегиялык жыйындын ишин аяктады. Бүгүнкү коллегиялык жыйынды жабык деп жарыялайм. Келгениңиздерге чоң рахмат.